Рахмат Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, Алмаз Акымжанович. Жалпысынан бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча кризис, экономикалык кризис болуп атат. Кошуна өлкөлөр 10 күндүн ичинде 200 миллион долларга зыян тартып атат. Ошонун арасында бизде да кымбатчылык болду. Сомдун курсу түштү, 20 сомго көтөрүлдү доллар. Ошонун арасында биздин доллар менен алган, кредит алган ишкерлерибиз өтө бир ушундай кыйын акыбалда турат, ушулардын кайрылуулары болуп атат. Мына ушуну өкмөт тез аранын ичинде жалпы буга чейинки министрлер кабинети, буга чейин каралган бюджетный комитет бул жакты бардыгын алып келиш керек, дагы антикризисный программасын кайрадан карап чыгыш керек. Мына ошол жерден биз жогорку кеңеш колдоп берели. Мына ушуну биз азыртан колго алышыбыз керек болуп турат, Алмазжан Акымжанович. Себеби эгерде биз бул маселени мына кошуна мамлекеттер өздөрүнүн антикризисный программасын баарын иштеп чыгышты да, бизде эле жок, биз калдык. Ушуну угушубуз керек тез арадан. Андан сырткары мына жазгы талаа иштери болуп атат. Үрөндүн баасы бир 80 сомдон дагы өйдө болуп көтөрүлүп атат. Жанагы айыл чарба министрлиги айткан үрөндөр жок. Ошо эле жер семирткичтери жок. Бир топ жолу кайталадык. Ушу келгенден баштап эле жазгыны, ушу кыш мезгилинен баштап айтып атабыз, биз даярдыгыбыз баарын алып койгонбуз дейт, бирок эч кандай жыйынтык жок. Эгерде биз ушундай темпте бара турган болсок, эртең дыйканчылык жакшы болбосо, күзүндө bundan да кыйын болот. Бул мен айтат элем, биздин элдерге болгон, биздин өкмөткө болгон, биздин президентке болгон саботаж. Андан сырткары мына ушундай бир дыйкандарга болгон жеңилдетүү кредиттери эч кандай берилген жок. Баары таныш билиш болуп атат. Туура айтып атат бул жердеги менин коллегаларым дагы. Мен буну бир топ бул маселени да көтөргөм. Ошондуктан буну азыртан караш керек, протоколный тапшырма бериш керек, Нурбек Өмүрбекович. Бул өтө бир мындай саботаж деп айтат элем да. Бул биздин мамлекетке болгон. Урматтуу коллегалар, Алмаз Акымжанович, мен сизге кайрылып кетким келип турат. Бүгүнкү күндө доллардын куну көтөрүлүп кетти. Абдан көп биздин катардагы жөнөкөй жарандарыбыз кредит алганда коммерциялык банктардан. Анан мага кайрылып, жеке дагы социалдык түйүндөр аркылуу дагы телефон чалып дагы ушул маселени бир оңунан чечкенге жардам берсеңер жакшы болот эле деп айтышып атат да. Ошон үчүн сизге кайрылып кетким келип турат. Эгерде мүмкүн болсо, мыйзамда каралган болсо, мыйзамда укуктук ченемдик актылары жол бере турган болсо, ушул министрлер кабинети тиешелүү структуралык подразделениялер улуттук банк менен коммерциялык банк менен биргеликте доллар менен кредитти алгандар азыр сом менен кайсы бир бөлүгүн төлөгөнгө эгер мыйзам жол берсе карап көрсөңүздөр өтө жакшы, өтө чоң сооп иш болот эле деп ойлойм да. Ошол оюм. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Алмазбек Акымжанович. Мен кийинки суроом мындай. Нисахар долбоору боюнча көчөгүн съемкалар болуп тур, Нисахар долбоорунку. Кыргызстанда мыйзамдар туура жана так жазылган да, бирок иштебейт тилекке каршы. Эмнеге иштебейт? Анткени кээ бир кишилер жалкоо. Келген милиция некомпетентный, бирөөсүнүн удостоверениясы жок. Сүйлөшкөндө адамдар менен орой сүйлөшөт. Ушундай көп мыйзамдарды билишпейт. Анткени мен өзүм көргөм ал нерсени, өзүмдүн мойнуман өткөн. Ушул боюнча министр МВД кайрылуу
личный составдын кичине мыйзам боюнча немелерин көтөрсө жакшы болмок да, билимдеринчи. Экинчи суроом бул алименттер боюнча көп апалар кайрылып атат. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда ушундай болуп калды. Аталары, балдардын аталары алименттерди төлөбөй качканга качып жүрүшөт да. Бул жерде дагы мыйзамдар туура жана так жазылган. Анткени мен өз убагымда бир апанын алименттерин төлөөгө мажбурлаган бир кишини. Бирок тилекке каршы бул мыйзамдарды иштебейт атат азыркы убактачы. Бул жак жагында карап берип койсоңор жакшы болмок да. Анткени же мамлекет жардам бербесе апаларга, же аталар жардам бербесе кичинекей балдаргачы. Негизинен жардам беришибиз керек да. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен 4 маселе айтам. Биринчиси, Кочкордун Теңдик деген айылынын эли турак жай үчүн жери жок кыйналып, булар чыңалууга келип калды. Баягы орну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт го. Ушул маселени тез арада чечиш керек. Муну албетте ошол жергиликтүү бийлик эле чечет. Болгону бул жерде популисттенбей, башка бирөөлөр же болбосо бир ар кандай кызматтык күчүн көрсөтө бербей бир аракет кылып койсо жакшы болот эле. Бул чыңалуу себеби 11 гектар жер экен, трансформация болбой атыптыр. Бул Теңдик Кочкордун центринде да. Ошол 11 гектар жер бирөөнүн үлүш жери экен, ал ППСтин жерин бериш керек экен, болгону токтом чечим чыгарып бериш керек да. Ушуну бир жакшы көзөмөлгө алдыртып берсеңиздер. Себеби тиги жактын дагы айыл өкмөтүнүн дагы алы жетпей атыптыр буга. Бул бир. Экинчи маселе, ошол эле Кочкордо Ормонхан деген тарыхый инсан бар. Ошол Ормонхандын быйыл 180 жылдыгы. 180 жылдыгын бир мамлекеттик деңгээлде өткөрүүнү планга киргизсек жакшы болот эле. Андан сырткары Кош Төбө деген ошол жерде айыл бар. 3 айыл бириккен бир айыл өкмөт бар. Ошол жер эл ансыз деле Ормонхан айылы деп айтат да. Ошол айылдын атын Ормонхан айылы кылып койсо жакшы болмок. Анан мен айтайын дегеним, негизгиси Ормонхандын 180 жылдыгы боюнча бир мамлекеттик иш-чара өткөрсөк жакшы болот эле. Экинчи маселе. Үчүнчү маселе, Жумгалдын Минкуш деген жери бар. Өзүңүздөр билесиздер, өтө катаал, шарты да катаал, аярылуу калк, өзгөчө аймак. Бул жерде суулардын радиационный акыбалы дагы бар. Минкушту билесиз го, Алмаз Акунович, туурабы? Ушул жерде могу нерсе бар экен. Тиричилик тейлөө ишканасы бар экен. Ошол тиричилик тейлөө ишканасын бүгүн айыл өкмөткө кошуп беребиз деп атышыптыр да. Тиричилик тейлөө ишканасын. Бул эми Кыргыз Теплоэнергияга карайт. Кыргыз Теплоэнергияга. Анан ошол айыл өкмөткө кошуп койсо, эртең айыл өкмөт тарта албайт ал маселени. Ал көрүнүп эле турат сокурга көз бүткөндөй. Себеби бул жерде 700 түтүн суу менен камсыз болот. 4000ге жакын адам жашайт. Ал жердеги турбалар, совет мезгилиндеги турбалар жарылып, чирип калган. Ушуну составын Кыргыз Теплоэнергияга эле калтырыш керек. Ушул сунушту баягы оптимизациянын арасына кирип кетпесе жакшы болот эле деп атышат да. Бул элдин сунушу. 4-үнчү маселе, кичине токтото турасыздарбы? 4-үнчү маселе эми бул жалпы бүтүн эле элдин көйгөйү. Өзүңүздөр билесиздер, пандемияга чейин 20-жыл, 21-жыл, 22-жыл кредит алгандардын кыйынчылыгы бар. Кредит алгандар учурунда доллардын курсу канча? Рахмат. 10 секунд кошулбайт. Кайра жазылып койсоңуз болот. Кайра жазылып койсоңуз. Рахмат. Кийинки сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Жок.